Bismillahirrahmanirrahim. Үйдө намаз окуганы кышында шарт жок, жазында окусам болобу? Машалла. Сезонный го. Бизде андай эмес. Кээ бир коштан мамлекеттерде дагы баягы орозону жазында эмес, кышында кармагыла дегенде. Бизде андай эмес. Биз динибизде кышпы, жазбы, баарына кара. Иншалла үйдө шарт болобу? Кыйын эмес ал. Даратка кичине жөн эле неме керек, азмаз. Не деп коет эле бизде? Суу алгангачы. Эгерде кышында сыртта алгандыка üşüsöңүз же болбосо суук болсо тазик үйдө эле алып коюңуз. Бирок караңыз да, ислам дининдечи Алланын буйругун аткарганга өзүнчө сооп, акыбалга өзүнчө сооп. Мына кыш жаз деп атпайбы? Акыбалга деген мындай. Кышында дарат алсаңыз, суукта дарат алганыңызга отдельный сооп жазылат. Ал отдельный сооп жазылат. Дарат алганыңыз үчүн отдельный. Эми мыналы благоустроенный квартирада алгандарга отдельный сооп, айылдагы суукта сыртта дарат алып аткандарга анын сооптор көп. Алла Таала ушундай кылып го мээримдүү да, адилеттүү да. Ничего себе, сен үйүңдө ысык суда жат, ал менен анан кышында тиякта кой сарайларда муздак жерде эптеп алып экөө тең болбойт да. Туурабы? Тиги молодец. Мына биз дагы молодец. Бирок аны сообу көп да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, карала деген, Кур'ан окуп бирок кыйналып, окуй албай, дагы аракетин таштабай окуп атат го, ага 2 сооп. Кур'ан жакшы окугандарга 1 эле сооп. Кыйналып окугандарга Кур'ан окуган үчүн отдельно, кыйналган үчүн отдельно. Мынандай болуп атпайбы? Ошончо бул жөнөкөй эмес, бул улуу иштерден бул. Улуу иштерден. Напсы каалабаган учурда уйкуң келип атат, суукта, кичине ооруп атасың, дарат алгың келбейт да. Ошол учурда дарат алып жүрсөңүз, даратты ошону вуду, андан макарих деп коет, напсы каалабан учурда. Бул өтө улуу сооптордон. Күнөөлөр кечирилип, төгүлүп кала турган сооптордон. Ошон үчүн мына азыркы ушундай суроо берип атат. Үйдө намаз окуганы кышында шарт жок. Жазында окусам болобу дейт. Биринчиден жазга чейин ким бар, ким жок Кудай билет. Экинчиден иншалла мында соопторду эске алсак, Кудай кааласа жакшы. Кеттик дальше. Аял киши күйөөсүнүн сөзүн угуш керекпи же апасынынбы? Аял киши күйөөсүнүн сөзүн угуш керекпи же апасынынбы? Эки жолу катар суроо берип бер да бул. Мындай, аял киши турмушка чыкканга чейин апасынын сөзүн уксун, чыккандан кийин күйөөсүнүн сөзүн уксун. Болду? Проблема жок, эмне таршады? Эгерде азыр турмушка чыккан болсо, болду, анда күйөөсүнүн сөзүн угуш керек. Күйөөсүнүн сөзүн угуш керек. Бала имандуу, адептүү, ден соолугу чың болуп төрөлүүсү үчүн ата эне кандай дубаларды окуу керек? Жана Кудайдан кантип сурануу керек? Ата эне урушпасын биринчи. Үйдө таалим болсун, өздөрү да ден соолугун жакшы карасын, кажет намаз окуп, эмненин тилеги болсо, ойын ошон сурай берсин Алла Тааладан. Алла Таала иншалла салих перзент берсин деп сурасын, иманды берсин деп сурасын ошону. Атасы тирүү болуп балдарын таштап кетсе, бейиш үчүн ыраазылыгы керекпи? Бейиш үчүн ыраазылык керек, бирок балдар таштап кеткен үчүн атасы күнөөкөр болот го. Ар ким өзү үчүн жооп берет кыямат күнү. Ар ким өзү үчүн, өзүнүн кылган иши, айткан сөзү үчүн жооп берет. Мен боорукер болчумун, бирок бир себептен улам таш боор болуп калды, баратам. Кантип боорукер болсом болот? Субханалла. Сиз инвалидтерди зиярат кылыңыз. Эгерде эркек болсоңуз, ушу суроо берген суроочу эркек болсоңуз, анда көр казыңыз. Эркек болсоңуз. Эгерде аял болсоңуз, анда да эмнени айтам? Жетимдердин башын сылаңыз. Инвалидтерди барып зиярат кылып келиң. Кудай кааласа адамдын таш боорлугу акырын эзилет дагы, боорукер болуп калат. Адам ушундай учурларда баягы напси өтө семирип кеткенде, аны сындырганга өлүмдү эстеп, өлүмгө жакын нерселерди эстемейинче боору адамдыкы жумшабайт. Анан өзүңүздү көзүңүздү жумуп алып, дагы бир амал бар да. Бир көздү жумуп алып, кечинде куптандан алдын өзүңүздү өлдүм деп эсептеңиз. Деп өлдүм. Hazret Umar разияллаху анхунун нускасы. Hazret Umar разияллаху анхунун философиясы. Кандай философия? Муту кабла ан тамуту.
өлөрдөн мурда бир өлүп көр. Өзүңдү өлүктөрдүн катарында эсептеп көр. Бул эгерде акыйкатын кичине көздү жумуп алып бир 2-3 мүнөт отурсаңыз, Кудай кааласа иншалла таш боорлор эзилет го, жумшак боор болуп калат. Барыбыз кылып жүрөлү. Бул керектүү амал. Бисмиллахир-рахманир-рахим.